Сүт кошулбайт, жумуртка кошулбайт, бирок даамы сүт менен жасалганга бирге бир окшошот. Сиропко малынган булочка жасайлы. Сөзсүз түрдө ылдыйда ак жүрөктү кызартыңыз, ишибизди баштайлы. Кол күйбөгөн, бирок жылуу сууга сахар, тузду кошуп, сахар эригенче жакшылап аралаштырып аласыз. Сууңуз муздап кетпеш керек. Дрожжду кошуп, дагы да жакшылап аралаштырып, жылуу жерге үстүн жаап, аппарат чыкканча коюп турасыз. Аппарат дал ушундай көтөрүлгөндөн кийин сливочный маслону кошуп, дагы да бир аз аралаштырып, унду кошуп, камырын жууруп баштаңыз. Камыр жуурулуп бүтөйүн дегенде суу майды кошуңуз да дагы да жакшылап 10-15 мүнөт ийлеп алыңыз. Жылуу жерге ороп коюп турасыз. 40-45 мүнөттүн ичинде ачып чыгат. Дароо эле бөлүктөргө бөлүп жасап баштайсыз. 300 граммдан чоң рогаликини жасадым дагы, 60 граммдан кичинекейлерин жасадым. Эгерде сиздер той топурларга жасасаңыздар, анда 30 граммдан бөлсөңүздөр болот. Бул жагын өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша түйүп аласыздар. 3 түрүн көрсөтүп бердим. Ушундай кылып түйсөңүздөр дагы болот. Булочканын баарын түйүп алгандан кийин жылуу жерге үстүн жаап коюп турасыздар. Булочка качан гана көтөрүлгөнгө чейин. Ал ортодо сиздер штрейзелди жана сиропту даярдап аласыздар. Сахар, ун, сливочный маслону кошуп, дал ушундай кылып кружка абалына келтирип аласыз. Сиропко 100 грамм сууну, 100 грамм сахарды кошуп эле бир аз сахар эригенче кайнатып, муздатып иштете бересиз. Дал ушундай болуп көтөрүлгөндөн кийин гана жумуртканы сүйкөп, кооздукка штрейзел же болбосо макты себелейсиз дагы. Ысып турган духовкага жөнөтөсүз. Ысыгында дароо сиропко малыңыз да дасторконго тартыңыз.